Пайғамбарыбыздың үмметінен болған белгілі адамдардың тобы қылуларының себептері. Зазан Ал-Киндидің оқиясы. Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху күндердің бір күнінде Куфа шаарының бір чет жағынан өтіп бара жатып, бұзықы жаштарын чоғылып алып, арақ ішіп жатқандарын көрді. Алардың арасында Зазан деген ырчы болған. Ал мұқам үнді жана өр аспаптары менен ойночу. Анын бұлбұлдай үнін ұққан Абдулла бин Масуд радиаллаху анху қандай ғана жағымды үн. Аттың, ушул үн менен Аллахтың китебин оқығанда деп чапанын башына чүмкөп кете берди. Бұл сөзді ұғып қалған Зазан ал киши ким экендиги тууралуу жанындагылардан сурады. Жанындағы жолдоштары бұл пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың сахабасы Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху екендігі жөнінде хабар беришти. Зазан өкініп, қолындағы аспапты сындырып, анын артынан тездеп жеткенге аракет қылып, шашылып тұрып кетті. Аға жетіп алдына тұрып ыйлай баштады. Аны көрген Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху аны құчағына бекем қысып, Аллах аны жақшы көріп жатса, мен сені қантып жақшы көрбей қойын деді. Андан соң Зазан тобы қылып, Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху менен бірге жүріп, Құран жаттады жана илиминен бір қанча үлүш алды. Ошентип Зазан чоң алым болды. Бұл оқияны Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху өзі риваят қылған. Бишир бин Аль-Харистің тобасы. Мухаммад бин Дин-Нури айтады. Бишир бин Аль-Харистен мындай деп сұрағандығын ұқтым. Бұл даражаға жетішіңден башталышы қандай болды еле? Емне себептен сенен атың, ел арасында пайғамбарымыздың аты сымал, белгілі. Бишир бин Аль-Харис мындай деп айтты. Бұл Аллах Тааланың болған сыйлығы. Емес сілерге емне десем, мен бір ачусы тез келген күнөкөр адам елем. Bir күні жолда кетіп бара жатып жерден барақша таап алдым. Анын içinde Bismillahirrahmanirrahim деп жазылу екен. Аны чөнтөгүмө салып койдум. Чөнтөгүмдө экеле дирхам бар эле. Аларды атырга сарптап, баракка сүртүп жыттуу кылдым. Ошол түнү түшүмдө, о Бишир бин Аль-Харис, менин атымды жолдон көтөрүп, жыттуу кылып койдуң. Эми мен сенин атыңды бул дүйнөдө жана акыретте жыттуу кыламын деген сөздөрдү уктум. Мындай акыбалга жетишим ошол күндөн башталган. Ахбар Аль-Кардийдин тобасы. Бишир бин Аль-Харистин бул окуяны айтканын Мултакат деген китебинен окудум. Ахбар Аль-Кардийдин алдында элем жана андан Аллахка кайтууң кандайча болду эле деп сурадым. Ал айтат, bir жолу үңкүрлөрдүн биринде каракчылык кылып жүргөн элем жана ал үңкүргө жык жайгашкан 3 курма дарактары бар эле. Ал курма дарактарынын бири кургап калган эле. Мен ошол курма дарактарды карап отурганда, bir чымчыктын курмалуу дарактын курмаларын кургап калган курмага ташып жатканын көрдүм. Чымчык тынбастан 10 чакты жолу ташыды жана ошондо жүрөгүмө туруп карабайсыңбы деген ой келди. Ортуман туруп ал кургап калган дарактын башын карасам, сокур жыланга ырыскысын жеткизип жаткан экен. Аны көрүп көзүмө жаш тегеренип, ыйлай баштадым. О эгем, бул жыланды пайгамбарың өлтүрүүгө өкүм берди эле. Ошондой болсо дагы, ал сокур жыланга сен ырыскыңды токтотпостон берип жатасың жана анын кызматына чымчыкты кепил кылдың. Ал эми мен болсо, сенин жалгыздыгыңды тастыктаган пендең болсом, жол тосуп каракчылык кылмакмынбы деп, эгеме кайрылып жатканда жүрөгүмө, о Ахбар, менин рахмат эшиктерим ачык деген сезимдер келип жатты. Ошол замат кылычымды сындырып, кылган күнөөлөрүмө катуу өкүнгөндүктөн башыма топурак сээп, Раббим, кечир деп ыйлап жаттым. Ошол чагымда жүрөгүмө дагы сен кечирилдиң деген сезим келди. Жанымдагы жолдошторум эсме келтиришип, сага эмне болду деп сурап жатышты. Мен аларга, мен жаман адам элем, эми оңолдум дедим. Алар мага жооп кайтарып, биз дагы жаман адам элек, эми оңолобуз деп ыйлап тобо кылып жатышты. Мен дагы аларга кошулуп ыйлап жаттым. Көп ыйлай бергендиктен эсибизди жоготуп коюп жаттык. Ошентип 3 күндөн кийин бир айылдан өтүп бара жатсак, айылдын кире беришинде бир көзү жок кемпир отурган экен. Ал бизге, араңарда Ахбар Аль-Карди деген адам барбы деп сурады. Арабыздан бири, оба, ага болгон кажатыңыз барбы деди. Кемпир, ооба, мен 3 күндөн бери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүмдө көрүп жатам. Ал мага балаңды калтырып кеткенин Аль-Кардиге бергиниң деди деп, бизге 60 бөлүктөгү тездеме чыгарып берди. Аны алып үйүбүзгө кайтып келдик. Ал мага
балаң калтырып кеткенин Алькардиге бергинин деди деп, бизге 60 бөлүктөгү кездеме чыгарып берди. Аны алып үйүбүзгө кайтып келдик. Мас адамдын кылган тобосу. Бакрон бин Ахмад бул окуяны Юсуф бин Хусейндин айтып жатканын уктум. Мен Мисирлик Зунун деген адам менен бир өтө чоң эмес көлдүн жээгинде жүргөндө чоң чаянды көрүп калдым. Ошол чакта суудан чоң бака чыгып калды. Эң таң калыштуусу, чаян баканын үстүнө отуруп, бака аны көтөрүп, көлчөнүн аркы бетине сүзүп алып өттү. Зунун бул чаян бул нерсени жөн жерден кылган жок экенин түшүнүп, артынан барууну чечти. Биз артынан ээрчи барсак, бир мас адам уктап жаткан экен. Аңгыча тиги мас адамдын иш жагынан көкүрөгүн көздөй сойлогон жыланды көрдүк. Баягы чаян жетише калып, уусу менен жыланды уруп өлтүрүп, кайра кайтып кетти. Зунун баягы уктап жаткан адамды ойготту. Ал көзүн ачып, эки жагын карап чочуп, эмне болгондугун сурады. Биз ага, эй жигит, Аллах Таала сени кандай баледен сактаганын билесиңби деп, болгон окуяны төкпөй чачпай айтып бердик. Жигит ордунан туруп, о Кудай, сага тоң моюндук кылганыма ушунча жакшылык кыласың. Ал эми сага баш ийгендерге сенин сыйлыгың кандай деп кылып жүргөн иштерине өкүнүп, тооба кылды. Падышанын жардамчыларынын бири болгон адамдын тооба кылуусу. Малик бин Динардан бул окуя мындайча айтылат. Менин бир көп жаман иштерди көп кылган кошунам бар. Ал тууралуу башка кошуналарым көп арызданчу. Күндөрдүн биринде аны арабызга чакырып, сен тууралуу кошуналарымдын бардыгы арызданып жатат. Сен бул жерди таштап кетишиң керек десек, ал мындайча жооп берди. Мен өзүмдүн үйүмдө жашап жатам, эч кайда кетпейм деди. Биз анын үйүн сатуусун талап кылдык. Ал баш тартты. Айла калбай, биз анда падышага арызданабыз дедик. Ал бизге жылмая карап, мен анын жардамчысы болом деди. Анда биз Аллахтан суранып, сага тетери дуа кылабыз дедик. Анда жигит, силерге караганда Аллах ырайымдуураак деп туруп кетти. Кечке маал намаз окуп, тетери дуа кыла баштадым. Ошол чакта кулагыма жашыруун добуш мындайча угулду. Ал адамга жаман дуа кылбагын. Ал жер бетиндеги Аллах сүйгөн пенделердин бири. Ордуман тура калып анын үйүнө барып, эшигин каккылай баштадым. Ал дароо эшигин ачты да, мен аны шаардан кубалаш үчүн келди деп ойлоп, кечирим сурай баштады. Мен ага, мен сени кубалаш үчүн келген жокмун деп, болгон окуяны айтып бердим. Анын көзү жашка толуп ыйлап, күнөө иш кылып жүргөнүнө өкүнүп, тооба кылды. Андан соң шаардан чыгып кетти. Бир нече убакыттан кийин ажылыкка жөнөдүм. Ал жакта Харам мечитинин ичинде топтолгон элди көрдүм. Жакын барып карасам, баягы кошунам ооруп, жерде кулап жатканын көрдүм. Элдер өлдү деп кыйкырып жатышты. Аллах Таала кошунама рахматын төксүн. Бул баян жүрөктөрдүн шам чырагы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.